Саламатсыңарбы? Дүйнөнүн географиясы боюнча 10 класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясына киришүү, дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү. Сабактын максаты дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясына киришүү, дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү жөнүндө билимибизди калыптандырабыз. 10 класста дүйнөнүн география курсун окуйбуз. Бул окуу китеби 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмүндө дүйнөгө жалпы мүнөздөмө берилсе, экинчи бөлүмүндө дүйнөдөгү региондорго социалдык экономикалык мүнөздөмө берилет. Ошондой эле 10 класстары үчүн атлас жана контурдук картаны пайдаланабыз. Дүйнөнүн географиясы экономикалык географиядан жана социалдык географиядан турат. Экономикалык география эмнени айтабыз? Бул чарбачылык иштердин, өндүрүштүн жайгашуусун окутуучу илим. Грекче экономик, үй чарбачылык деген мааниде. Экономикалык география деген терминди биринчи жолу орустун улуу окумуштуусу Михаил Васильевич Ломоносов 1760 жылы сунуштаган. Бирок бул термин 19-кылымдын аягында гана толук кандуу колдонула баштаган. Экономикалык географияга биринчилерден негиз салган орустун улуу окумуштуулары Баранский, Колосовский, Витвер жана Владимир Павлович Максаковский. Ал эми социалдык география деген эмне? Бул аймактын уюштуруу мыйзамдарын, өндүрүш ыкмасына байланыштуу социалдык инфраструктураны жана географиялык чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн изилдеген илим. Демек, дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы бул география илиминин коомдук илимдерге кирген бөлүгү. Ал дүйнөнүн, региондордун жана өлкөлөрдүн калкынын жайгашуусун жана чарбанын өсүп өнүгүү абалын изилдейт. Ошондой эле эл аралык мамилени, коом менен жаратылыштын карым-катнаштарын жана дүйнөнүн азыркы учурдагы өнүгүшүн баяндайт. Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү. Өлкө мамлекет дүйнөнүн саясий картасынын негизин түзөт. 21-кылымдын башында дүйнөнүн саясий картасында өлкөлөрдүн жана аймактардын саны 231-ге жетти. Анын ичинен эгемендүү мамлекеттердин саны 194. Эгерде 1900 жылы дүйнөдө 57 гана эгемендүү мамлекет болсо, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында 71-ге жетти. Ал эми 2008 жылы 194 өлкөгө жетти. Калган аймактар Улуу Британиянын, Франциянын, Нидерландиянын, Америка Кошмо Штатынын өзүн өзү башкаруу укугуна ээ боло элек мурдакы колониялардын калдыктары. Дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн саны өсүүдө. Мамлекеттердин көп болгондугуна байланыштуу аларды топтоштурууга туура келет. Өлкөлөр аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абалы, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү, социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча бөлүнөт. Аймагынын чоңдугу боюнча өлкөлөрдү 3 топко бөлөбүз. Бул биринчи чоң өлкө, экинчи орто чоңдуктагы өлкө, үчүнчү кичине өлкө. Калкынын саны боюнча 2 топко бөлөбүз. Бул биринчи 100 миллиондон ашкан өлкө, экинчи 1 миллиондон аз өлкө. Географиялык абалы боюнча 4 топко бөлөбүз. Биринчи деңиз жээгиндеги өлкөлөр, экинчи жарым аралдагы өлкөлөр, үчүнчү аралдагы өлкөлөр, төртүнчү деңиз менен чуулганбаган материк ичиндеги өлкөлөр. Башкаруу формасы боюнча 2 топко бөлөбүз. Биринчи республикалык башкаруу формасы, экинчи монархиялык башкаруу формасы. Мамлекеттик түзүлүшү боюнча 2 топко бөлөбүз. Бул биринчи унитардык өлкөлөр, экинчи федерациялык өлкөлөр. Социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча өлкөлөрдү 3 топко бөлөбүз. Биринчиси
экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр, экинчи экономикалык жактан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, үчүнчү өтмө жолундагы өлкөлөр. Анда эмесе балдар, бүгүн аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абалы боюнча өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү боюнча таанышабыз. Аймагынын чоңдугу боюнча биз жогоруда айттык 3 топко бөлөбүз деп. Бул биринчи топ чоң өлкө, экинчи орто чоңдуктагы, үчүнчү кичине өлкө. Анда эмесе ушул өлкөлөр боюнча таанышып өтөбүз. Биринчи өлкөлөрдүн аймагынын чоңдугу боюнча дүйнөдө аянты 3 миллион километр квадраттан ашкан 7 өлкө бар. Алар биринчи орунда Россия Федерациясы, аянты 17,4 миллион километр квадрат. Экинчи Канада 9,9 миллион километр квадрат. Үчүнчү Кытай, аянты 9,6 миллион километр квадрат. Төртүнчү Америка Кошмо Штаты, аянты 9,5 миллион километр квадрат. Бешинчи орунда Бразилия 8,5 миллион километр квадрат. Алтынчы орунда Австралия 7,6 миллион километр квадрат. Жетинчи орунда Индия 3,2 миллион километр квадрат. Экинчи өлкөлөрдүн аймагынын чоңдугу боюнча дүйнөнүн саясий картасында орто чоңдуктагы мамлекеттер басымдуулук кылат. Үчүнчү өлкөлөрдүн аймагынын чоңдугу боюнча эң кичине микро мамлекеттер бар. Европада дүйнөдөгү эң кичине өлкө Ватикан, аянты 44 гана гектар, калкынын саны 932 адам. Борбор шаары Ватикан. Монако өлкөсү, аянты 1,9 километр квадрат, калкы 32,5 миң киши. Борбор шаары Монако. Сан-Марино, аянты 61 километр квадрат болсо, калкы 28,8 миң киши. Борбор шаары Сан-Марино. Лихтенштейн, аянты 160 километр квадрат, калкы 33,7 миң киши. Борбор шаары Вадуц. Мальта, аянты 316 километр квадрат, калкы 398,5 миң киши. Борбор шаары Валетта. Андорра, аянты 468 километр квадрат болсо, калкы 70,5 миң киши. Борбор шаары Андорра. Люксембург, аянты 2586 километр квадрат, калкы 468,6 миң киши. Борбор шаары Люксембург. Африкада кичине өлкө Маврикий, аянты 2040 километр квадрат, калкы болгону 1295 адам. Борбор шаары Порт-Луи. Океанияда Науру өлкөсү, аянты 21 километр квадрат. Ошондой эле Тонго өлкөсү, аянты 700 километр квадрат, борбору Нукуалафа. Анда эмесе балдар, Океанияда жайгашкан Науру жана Тонго өлкөлөрү боюнча маалымат алабыз. Науру. Наурунун аянты 21 километр квадрат. Науру аралы экватордон түштүккө карай 42 километр аралыкта жайгашкан. Жакынкы аралдары Банаба, Тувалу, Соломон, Жаң Гвинея, Маршал. Науру жер бетиндеги эң кичинекей көз карандысыз мамлекет, эң кичинекей аралдык мамлекет. Акча бирдиги австралиялык доллар. Мамлекеттик тили Науру жана англис тили. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Науру
Birikкен Улуттар Уюмунун камкордугуна алынган. Халкы 11 000 киши. 1968 жылы Науру көз карансыздыкка ээ болду. 1999 жылы Birikкен Улуттар Уюмунун мүчөсү болду. Өлкөнүн расмий эмес борборун Ярен шаарында өлкөнүн парламенти жана аэропорту жайгашкан. Тонга. Тонга Полинезиядагы мамлекет. Түндүктө Самоа, чыгышта Ниуэ, батышта Фиджи аралдарынын суулары менен чектешет. Тонганын аянты 748 километр квадрат. Акча бирдиги Паанга. Халкы 103 000 киши. Мамлекеттик тили Тонга жана англис тили. Борбор шаары Нукуалофа. Тонга аралы 1619 жылы голландиялык саякатчы Вилем Шоутен Лимер тарабынан ачылган. Тонга 1970 жылы көз карансыздыкка жеткен. Тонга вулкандык арал. Вулкандын атырылышынын натыйжасында өзүнүн аянттары кеңейүүдө. Жаңы кургактыктар пайда болууда. Тонга Birikкен Улуттар Уюмунун Тынч океандын түштүк комиссиясынын жана Тынч океан аралдарынын форумунун мүчөсү. Америкада Барбадос. Аянты 439 километр квадрат. Халкы 300 000 киши. Борбор шаары Бриджтаун. Гренада өлкөсү. Аянты 344 километр квадрат. Халкы 108 000 киши. Борбор шаары Сент-Джорджес. Сент-Люсия өлкөсү. Аянты 616 километр квадрат. Халкы 165 000 киши. Борбор шаары Кастри. Халкынын саны 2 топко бөлүнөт. 100 миллиондон ашкан өлкөлөр, экинчиси 1 миллиондон аз өлкөлөр. Анда эмесе ушул өлкөлөр менен таанышып өтөбүз. Дүйнөдө халкынын саны 100 миллиондон ашкан 11 өлкө бар. Алар 2020 жылкы маалыматтар боюнча биринчи орунда Кытай Эл Республикасы, халкынын саны 1 миллиард 404 миллион. Экинчи орунда Индия 1 миллиард 374 миллион. Үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаты, халкынын саны 331,4 миллион адам. Төртүнчү орунда Индонезия, халкынын саны 266,9 миллион адам жашайт. Бешинчи орунда Пакистан, халкынын саны 218,1 миллион. Алтынчы орунда Бразилия, халкынын саны 211,6 миллион. Жетинчи орунда Нигерия, халкынын саны 207,6 миллион адам жашайт. Сегизинчи орунда Бангладеш, халкынын саны 170,8 миллион. Ал эми Россия Федерациясы 9-нчу орунда турат, халкынын саны 146,7 миллион. 10-нчу орунда Мексика 126,5 миллион адам. 11-нчи орунда Япония, халкынын саны 125,9 миллион адам. Бул өлкөлөрдүн халкынын саны биригип, дүйнөнүн халкынын 5-тен 3 бөлүгүн түзөт. Өлкөлөр географиялык өзгөчөлүктөрү боюнча да 4 топко бөлүнөт. Бул биринчи тобу деңиз жээгиндеги өлкөлөр, экинчи жарым аралдагы өлкөлөр, үчүнчү аралдагы өлкөлөр,
4-үнчү деңиз менен чуулганбаган материк ичиндеги өлкөлөр. Анда эмесе ушул топтогу өлкөлөр менен таанышабыз. Биринчи деңиз жээгиндеги өлкөлөр. Деңиз жээгинде 70-ке жакын өлкөлөр бар. Мисалы, дүйнөдөгү аянты боюнча эң чоң өлкө Россия Федерациясы, Германия, Ирландия, Кытай, Япония, Америка Кошмо Штаты, Бразилия жана башка өлкөлөр. Экинчи жарым аралдагы өлкөлөр. Аты айтып тургандай эле, жарым аралдарда жайгашкан өлкөлөрдү айтабыз. Дүйнөдөгү эң чоң жарым арал Аравия жарым аралы. Андан башка Пиреней, Апеннин, Балкан жарым аралы, Скандинавия, Индостан, Индокытай. Анда эмесе ушул жарым аралдарда жайгашкан өлкөлөр менен таанышып өтөбүз. Биз жогоруда айтып койдук, дүйнөдөгү эң чоң жарым арал бул Аравия жарым аралы. Аравия жарым аралында жайгашкан өлкөлөр Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираты, Ирак, Иордания, Йемен, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн. Пиреней жарым аралында жайгашкан өлкө, Пиреней жарым аралында эки гана өлкө турат жайгашкан. Бул Испания, Португалия. Апеннин жарым аралында Италия, Сан-Марино, Ватикан, Монако жайгашкан. Балкан жарым аралында жайгашкан өлкөлөр Греция, Болгария, Албания, Босния жана Герцеговина, Хорватия, Словения. Скандинавия жарым аралында жайгашкан өлкөлөр Норвегия, Швеция, Финляндия. Индостан жарым аралында дүйнөдөгү аянты боюнча 7-нчи орунда турган 3,2 миллион километр квадратта жаткан Индия. Индокытай жарым аралында Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Малайзия. Үчүнчү аралдагы өлкөлөр. Аралда жайгашкан 50-ден ашык өлкөлөрдү айтабыз. Мисалы, Улуу Британия, Исландия, Ирландия, Япония, Жаңы Зеландия, Филиппин, Индонезия, Мадагаскар, Куба жана башка өлкөлөр. Төртүнчү деңиз менен чуулганбаган материк ичиндеги өлкөлөр. Мындай өлкөлөргө 40-ка жакын өлкөлөр кирет. Бул топтогу өлкөлөр Европада, Азияда, Африкада, Түштүк Америкада жайгашкан. Анда эмесе ушул өлкөлөр менен таанышабыз. Европада деңиз менен чуулганбаган өлкөлөр Австрия, Андорра, Беларусь, Ватикан, Венгрия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Чехия, Андорра. Азияда деңиз менен чуулганбаган өлкөлөр Азербайжан, Армения, Афганистан, Бутан, Казакстан, Кыргызстан, Лаос, Монголия, Непал, Таджикстан, Түркменстан, Өзбекстан. Африкада деңиз менен чуулганбаган өлкөлөр Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Свазиленд, Уганда, Борбордук Африка Республикасы, Чад, Эфиопия, Түштүк Судан.
Америкада деңиз менен чулганбаган өлкөлөр Боливия жана Парагвай. Бүгүнкү сабагыбызда дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы, ага салым кошкон окумуштуулар жөнүндө, аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абалы боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн көп түрдүүлүгү жөнүндө билим алдык. Кийинки сабагыбызда дүйнөдөгү өлкөлөрдү типтештирүү, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү, социалдык экономикалык өнүгүүсү жөнүндө билим алабыз. Бүгүнкү сабагыбызда аягына чыктык. Саламатта калгыла.